Прокуратурада булар сөз сүйлеп атат. СМБда булар сөз сүйлөдү. Милицияларда ушулар сөз сүйлөдү. Сиз эркек болсоңуз чечкин Садырбайке. Мурун НТПКга 10% силер добуш берип койдуңуздар деп биздин садигибизди токтотуп салды Садырбайке. Ошону чечип берип коюңузба. Макул, караштырабыз. Садырбайке, биз Орток айыл өкмөтү, Дөбө айыл өкмөтү, Четинер айыл өкмөтү деп жана КЕСке барып кеткен жерден ошол айылдын тургуну болом. Биз сизди колдоп келгенбиз, сизде үмүтүбүз. Сизди гана биз ушул күнгө чейин дагы колдойбуз. Сизди Кудай буйрса президенттикке чыгарганга биз толук чын жүрөгүбүздөн колдойбуз. Бирок могу жерде бир жетим тоону иштетем деген программаңызды ушул жерден так кезде алып койсоңуз, жетим тоого жаңгыз жан жаныбарлардан бугу марал бизде гана калган. Башка жерде жок. Мына ушул күнгө ысык көлдө бар экен илгери, бирок азыр бугу марал жер деген жерди биз ушу карыз үчүн иштетебиз десек, анда чын дилибизден биз бул нерсеге кичине мындай эмерек болуп атат, элдин баары кыжалат болуп атат. Сиздин атаандаштарыңыз, сиздин жакшы жасаган иштериңизди айтпай эле, мына эртең жетим тоо иштелсе, мына Кытайга кетсе, тигиндей болсо, мындай болсо деген ар кандай мындай туура эмес элге түшүнүктөр болуп атат. Ушуну так кесе жетим тоону биз мамлекет башка жагыбыз менен үстүндөгү алтыны менен үстүндөгү малыбыз менен сиз айтып атасыз мал киндиктүү ушундай жакшы жерди. Ушул малыбыз менен үстүндөгү жан жаныбарыбыз менен эле өнүгүп өскөнгө сиз өөлгө түзүп берет деп сизге ишенебиз. Биздин сизге өтүнүчүбүздү сиз аткарасыз деп биз толук ишенебиз. Рахмат байке. Рахмат, жооп берип коеюн. Микрофонду токтотуп тур. Микрофонду токтотуп тур, жооп берип коеюн. Урматтуу Теңир тоолук агайындар, туугандар. Биз азыр экономиканын сазында белчебизден эмес, кекиртегибизден батып турабыз. Экономикабызды көтөрүштүн эки гана жолу бар. Эки гана. Бирөө инвесторлорду тартып келип, жумуш орундарын ачып, экинчиси өзүбүздүн кен байлыктарыбызды 100% өзүбүз иштетип. Бир дагы чет мамлекетке эмес. Чет мамлекетке эмес. Бир дагы кишинин катышуусу жок. Мына ошолордун бирөө жетим тоо болчу. Жетим тоо дүйнө жүзүндө экинчи орунда турат, запасы боюнча. Бул 50 эмес 500 жылга жете турган запасы бар мунун. Анан биз мурункулардын катасын кайталап, сиз туура айтып атасыз, мисалы сөз кылып, ушак кылып, калп маалыматтар таратып атпайбы? Кытайга берип салыптыр, анан Кытайда экен лицензиясы деп. Жок. 100% өзүбүздүн колубузда турат. Мурда Бакиевдин кезинде берилген экен баягы лицензиясын изилдөө иштерине. Ызы-чуу кылып кууп чыккансыздар, Теңир тоолуктар, туурабы? Ошол бойдон ал лицензиянын суроого өтүп кеткен дагы 100% өзүбүздө турат. Биз эгерде иштете турган болсок, 100% мурункулардын катасын кайталап 70-30, анан 50-49, 51-49 дебестен 100% өзүбүз иштетишибиз керек. Бир дагы чет элдин гражданын аралаштырбашыбыз керек. Башчысынан баштап пол жуугучуна чейин, шопурларына чейин биздин өзүбүздөрдүн жарандары иштейт, эгерде иштете турган болсок. Бул жерден экономикалык кризистен чыгып кетчү бирден бир булагыбыз ушул. Эгерде 500 баягы жүк ташуучу машина койсок, баягы сырьёсун эл аралык баягы неме менен, баа менен сата турган болсок, сырьёсун эле 1 жылда 1 миллиард доллар бизге түшөт. Мына тез аранын ичинде экономикалык саздан чыгып кетчү булагыбыз ушул. Биринчи баягы ача турган болсок, эгерде биринчи сырьёсун сатып, ошондон түшкөн акча менен завод салышыбыз керек. А завод салыш үчүн бир 2 жыл, 2,5 жыл, 3 жыл убакытты талап кылат. Завод салгандан кийин анан продукцияны сатып, ошону менен экономикабызды көтөрүп, кризистин сазынан чыгып кетсек болот, экономикалык кризистин. Өткөндө бир жаш бала ушу Нарындык болсо керек, айтып атат, биз дейт жетим тоону коргойбуз деп чыгып алып айтып атат. Кийинки муунга калтырашыбыз керек дейт. Эгерде эртең экономикалык кризистин сазынан чыга албай калсак, чөгүп кетип, туш-тушка дефолт болсок, мамлекетибиз чачырап кетсе, жетим тоонун кимге кереги бар болот анда? Жетим тоо сенин бала небере чөбөрөң эмес, өзүңө калбай калат даже керек болсо. Анан ошон үчүн ушундай чоң проекттерди өзүбүз иштете турган болсок, буган көп акылдын, көп каражаттын кереги жок. Ал жерде бир цианид иштетип, элдин суусуна деге суу булгап аткан жери жок. Жөн гана кесип алып эле, кертип алып, сырьёсун сатсаң болот. Андан кийин
завод салып алгандан кийин аны переработка кылып, андан түшкөн пайда менен мамлекетти көтөрүп кетсек болот. Ушул эле өзүңүздө турган нарындыктар иштейт, ошол айылдыктар иштейт, ошол жерде 10 миң деген иш орун пайда болот. Жаманбы бул эмнеселерге? Эгерде жок деп баарыңар элдин көпчүлүгү каршы чыгып туруп, кереги жок десе, анда иштетпей эле коебуз, анда эмнеси бар экен? Анда эптеп башка булактар менен чыкканга аракет кылабыз. Бирок 10 жылдап биз экономикалык кризистен чыга албайбыз, аны иштетпесек, өз байлыктарыбызды өзүбүз иштетпесек. Мен өзүңөр өткөндө билесиздер, жумуштан кетип атып, тапшырып кетип атып, убактылуу өкмөттүн башчысын. Мен буйрук чыгарып кеткенмин. Алтын, күмүш казып аткан жерлерге мындан ары лицензиялар берилбейт деп. Буга чейин берилгендер иштеп атат. Азыр алар менен өзүнчө дагы келишим түзөбүз. Ага убакыт жетет, убакыт келгенде түзөбүз. Жай айларында отуруп баары менен сүйлөшөбүз. Мындан ары алтын, күмүш деген казылбайт. Эч кимге лицензия бербейбиз. Өзүбүз деле казыштын кереги жок. Анткени жетимтоо менен гана кризистен чыгып кетсек болот. Алтын казганда сөзсүз түрдө цианид колдонулат, башка химикаттар колдонулат, ал агып барып сууга кирет. Ошон үчүн зыяны көп экен, пайдасынан зыяны көп. Урматтуу эл журтум, 30 жылдан бери элибиз калпычылардан, алтын жуттумдардан, элдин байлыгын саткандардан тажадык. Эми жолдош Садыр иним, Солтон Сарынын алтын кени былтыр Кытайлар иштетип, bir top uğurlar suğa akıp, narın suğa çeyin girip ketken. Anı hiç kim aytpay etken. Былтыр көп mallar ölüp ketken. Oşol Kıtayga bermesine eкен деп soranamın. Жооп берип коеюн. Солтон Сары боюнча мен айттым, күн жылыганда келип, карап бардыгын чечебиз. Анан сизге чейинки аксакал дагы айтып кетпедиби? Нарын суусуна куюлуп аткан уу боюнча, уу заты боюнча деп Кумтөрдөн. Кумтөр боюнча биз сүйлөшүүлөрдү жүргүзө элекпиз, президенттик шайлоодон кийин жүргүзөбүз. Мен буга чейин талапты койдум, бая 12 күн иш болгондо ошо Кумтөр боюнча жанакы Кыргыз алтынга, анан Сентерага ошол жанакы совет директордордун мүчөлөрүн алмаштырдым. Bir талапты койдум. Ысык көл фондуна, бай өнүктүрүү фондуна 1% бөлүнчү. Буга чейин бөлүнүп келет, ушул күнгө чейин. Нарынга дагы 1% бөлүү боюнча талапты коебуз. Андан башка суроолор боюнча кийин маселени улантабыз. Бул боюнча мен тапшырманы бергенмин. Сүйлөшүүлөрдү кийин улантабыз, ал боюнча чечимди кийин чыгарабыз. Айылдын атынан, элдин атынан келдим, Садыр байке. Ушу бизде жайыт, жалгыз Нарын районунун эмгектер айылында гана жайыт жок. Ушу же муну губернатор чечпей койду, же аким чечпей койду, же болгон сот да чечпей койду. Ушу маселебизди карап бериңиз. Экинчи маселебиз, Садыр байке. Таберик балдар бакчасы деген бакчабыз бар эле. Ошол биринчи ташы бүтүп, экинчи ташы турат, 7 жыл болду. Ал бир кемпирдин 4 комнат тамында 50 бала камалып жатат. Ошол чечип берип койгон, айына 5000 сомдон ошол кемпирге төлөп, 50 баланы камап жатабыз. Ушул эки маселени чечип берип койгуңуз. Ал маселебиз мурун СДПКга 10% силер добуш берип койдуңуздар деп биздин садигибизди токтотуп салды, Садыр байке. Ошону чечип берип койгуңуздар. Макул, караштырабыз. Садик менен мектептерге биз катуу көңүл буруп атабыз азыр. Садиктер менен бала бакча менен мектептерге катуу көңүл бурабыз. Садыр Жапарович, мен Акталалык Чыгай Өрүсбек деген болом. Сиз Актала үчүн экили нерсени айттыңыз. Калганын биз үчүн, Актала үчүн эчтеке айткан жоксуз. Ошон үчүн сиз президент болуп шайлангандан кийин Акталага атайын келбесеңиз болбойт. Барам сөзсүз барам. Угуңуз, анткен Сөзсүз барам. Анткен себеби биз Акталалыктар 120 километр атыс турабыз. Бизге эч ким барбайт. Чоңдоруң да барбайт. Барса бүт коррупция, жанагы комиссия деген баргандар бүт акча доолайт. Анан эми мындай. Менин суроом бар эле, үчөө эле. Биринчиси айыл чарбасын көтөрүү үчүн Жамандаба деген канал бар. Ушул 10-30 жылдан бери айтып жүрүп, эч ким эчтеке кылган жок. 8 километр узундукка состуруп берсеңиз, 3 айыл өкмөтү
3000 hektar yer sugarıladi. Bu bir. Ikinci, bizde Bayatov ayılında, Borborunda su çıkmaydı. 61-yili kurulgan boyunca su yok. Akçavuzda bankaga el çoğultup koyup 2,5 milyon so'm turadi. Uşuga yılda bo'ladi deyishga yo'q. Üçüncü, bu janağı saylovnu o partiya degen sistemani jo'ytdik. Partiya degen qaya mına janыңызda mat turadi. Qancha kelip kim bilan tigi Tekebay bilan kelbay bir şey tetleştik atkargan yok. Mına Şıkmamatov özü bunun gerek yok oşançı partiyamiz adına mandatını boluş gerek. Siyes degen boluş gerek, kurultay degen boluş gerek. Mına yakında Kurpuskay adındagı aylı hökümetde siyes bolup özleri çeçip adı. Biz de atçot alışımız gerekti. Prezidentten emez hakimden, oblustan başka yerden oşançın oşal atçot almay bolsun, kurultay girsin janağı konstitutsiyaga. Туура айтасыз. Курултай, Кудай буйрса Курултай институту кирет баш мыйзамга. Сиздер жылда барып, угуп турасыздар, баарын отчетун билип турасыздар. Анан бир мандаттуу округдагы болот. Бир мандаттуу округ. Нарын шаары өзүңүздөрдүн депутатыңыздарды жибересиздер. Анан мурдакыдай бир жолу шайлап койгондон кийин 5 жыл келбей коет го. Сиздер жылда барып туруп сурап турасыздар андан. 2 жыл келбей калса барып сурайсыздар. Bir жылда bir жолу келбесе дагы барып сурайсыздар. Жыл сайын bir жолу чогулуп курултайга сурап турасыздар да. Мындан ары мына элдин колунда мүмкүнчүлүк пайда болот. Жыл сайын сурап турганга. Шайлаган депутатыңыздарды өзүңүздөр контролго алганга мүмкүнчүлүк аласыздар мындан ары. Эми урматтуу теңир толук туугандар. Кимиңиздер суроо берип үлгүрбөй калып аткан болсоңуздар, же болбосо жазуу жүзүндө берген сурооңуздарга жооп болбой калса, кап этпеңиздер. Бардыгы бир папкага тиркелип, иргелип, анан бардыгы наказдарыңыздар аткарылат. Биз кийинки Кочкор районуна барышыбыз керек, ошогон үлгүрбөй калбайлы, аякта да элди күттүрүп койбойлу, суукта деп атабыз. Ошондуктан суроо жоопту эми токтотсок. Егер рұқсат берсеңіз, урматтуу туугандар, келиңиздер, мүмкүнчүлүк түзөлү, келиңиздер. Эми аксакалдарыбызга сөз берели, урматтуу Абыкеев. Азыр бир тетиги топко берип келчи, жаштарга берип келчи, бир жол микрофон берип кел. Микрофонду талашпай, маданияттуураак кичине. Салам алейкум, Садырбайка. Şu narında lafındaydı. Қытайға қаттаған шопырлардың атынан айтып аттығылы. О, Қытайдың границасы açılған сентябрда. Ошондон 3 күнгө чейин чота жакшы иштелбей атабыз. Бир частный лавочкага ачып берип коюп турсуздар. Дальнобойщиктердин атынан. Ошо жерде бир частный фирмага ачып берип коюп, азыр биздин ишти тоскоолдук кылып, ушуга чейин чота чечише албайбыз. Ушу граница кандай чечилет? Мындайда торгарт боюнча жок, андай жок, андай жок да бир эле фирмага ачып берип коюу деген. Чегара ачык, элдин бардыгы, бизнесмендер дагы, Кытай тараптагы президенттик шайлоону күтүп атат. Качан президенттик шайлоо тынч өтүп, баары стабилдешсе, анан баякыдай эле жүктөр башталат. Биз бул боюнча маалыматым бар. Сиздерге мына кыскача айтып коеюн. Кудай буйрса, ушу февраль, март айларында мурункудай эле потоктор башталат. Мурункудай эле иштеп баштайсыңар. Жапара Садыр Нуркожоевич, мен суроом бар эле. Мынакей папам мектепте охранник, айлыгы 5000 сом. Мамам болсо мектепте техперсонал, айлыгы 5000 сом. 10.000 сом, экөөнүкү бирге 10.000 сом. Үйдө байкем да иштебейт, жеңем да иштебейт. 10.000 сомго эч ким жашай албайт. Мисал үчүнчү, неге разнорабочийлердин айлыгын көбөйтпөйсүңөр? Кечке эле мугалимдердин диплому барлардын эле айлыгын көбөйтө бересиңер. Жана мен дагы бир жолу айтайын, мен быйыл 9-классты бүттүм. Өзүм каалаган окууга өттүм. Бирок 9-классты бүткөндөн кийин бюджет
Туура маселе, туура проблема бул. Туура проблема айлыктар боюнча мен айтып өттүм, бюджет толсо айлык болот. Бюджет бөксө 36 миллиард дефицит менен чыктык быйылкы жылы. 36 миллиард.